Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн азыркынын азаматтары автордук көрсөтүүсү Чүй облусуна караштуу Полевой кыштагына сапар алган чагы. Ал жактан бүгүн биз асыл тукум койлорду кантип жана кандай жолдор менен азыркынын азаматтары өстүрүп жаткандыгына биргеликте күбө болмокчубуз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева. Аламөдүн районуна караштуу Васильев айыл өкмөтүнүн карамагындагы Полевой кыштагы Кыргызстан менен Казакстандын чек арасына жакын жайгашкан аймактардын бири. Айылда калктуу жумуш орундуктары менен камсыз кылган ири завод, фабрикалар жокко эсеп. А бирок жарандар жаркын жашоодон артта калбай, өз арбайларын өздөрү согуп, көбүн эсе талаа иштери жана анын ичинен жыл сайын 300дөн ашуун гектар жерге жүзүм айдап же мал чарбачылыгы менен алектенип келишет. Жашоочулардын көпчүлүгү ар улуттун элдери жана ар кыл аймактардан келип олтурукташып жашап калышкандар. Анын бири Калдарбек Шамшиев. Мындан туура 14 жыл мурун Ош облусунун Ноокат жергесинен келген. Ошол күндөн тарта Тажикстандын Гисар кочкорлору менен кыргыз койлорунун аргындашуусунан келип чыккан асыл тукум койлорду багып келет. Учурда Калдарбек Шамшиевдин короосунда 30дай кой кармалат. А бирок алардын куну кадимки койлордукуна салыштырмалуу 2-3 эсе жогору. Мындан улам 100 баш жөнөкөй породадагы кой баккандан көрө 20-30 асыл тукум кой кармай турган болсо, чыгымы аз, кирешеси көбүрөөк болот дешет. Маселен, 8-9 айлык козулары жок эле дегенде 20 000 сомдон жогору бааланат. Буларды өзү 2005-жылы Чоңгылайдан алдыргам. Ошодон бери ушулардын тукумун үзбөй карап келе жатам. Жамандык көргөнүм жок. Прибыль жакшы. Себеби койдо береке бар. Кыргыздар ошон үчүн кой кармайт. Береке бар. Билбейм, ушул мусулмандардын бир эмесинде ошондо кой берекелүү, кой бейиштен чыккан деген аныктамалар бар да. Бул шарият боюнча. Ошон үчүн кыргыздардын кой кармап, койго жакын, малга жакын болгону мен ушундай деп эсептейм. Гиссар породасындагы койлордун өзгөчөлүгү салмактуу, сөөк саактуу келет. Тирүү салмагы 70 килограммдан 120 килограммга чейин жетип, куйруктарынын салмагы 15-20 килограммды түзөт. Бул койлор кенинен эле тынымсыз тамактанууну сүйүшөт. Ошого жараша иммунитеттери да жогору келип, ооруга чыдамдуу болот. Козулар да төрөлгөндөн тарта эле энесинин жанында короодо эле багылат. Сырткы көрүнүшү да, кулк мүнөзү да кадимки кыргыз койлорунан алдаганча айырмаланып турат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогорудан бери асыл тукум койлор туурасында дагы айтып берип жаттык. Негизинен эле кыргыздарда токтоолдай ырчоол, толубайдай сынчоол деп келишет эмеспи? Дал ушул кочкорлорду кандай сын көз караш менен карап баамдаш керек, азыр айтып беребиз. Мына ушул козу кочкор 9 айлык болду. Баасы канча эми бул? Мунун баасы азыр ушул биздин өзүбүздүн местный базарда это 20 000 сом да. 20 000 сом. Жөн эле. Мен булар бир аз аргындашып мен болуп калган козу кочкор алып калдым ушуну атайын. Өзүмө жаккан үчүн. Себеби мына өзүңөр көрүп турасыңар, живой веси азыр ушунуку 85 килограмм. Живой веси. Козу малда. Атак койлорго койгондо 2 жаштын чамасындагы кочкорлор койгон мындай эмеге целесообразно да, мындай максатка ылайыктуу болот. Пока бул менде мындай эме болуп турат. Себеби биз 2 жылда кочкор алмаштырам мен. Пока ушуну жарайт да, ушуну кармап турам да. Кантип тандайсың ушул кочкорду? Канча эреже боюнча канча койго бир кочкор? Эреже боюнча где-то 20 менин билишимче 25-30 койго бир кочкор туура келет, жетиштүү болот да. Ошол. Кочкорлордун жашыны мындай аныктаганда, обычно мындай эме болсо, сырттан келгенде тишине карайбыз. Козу тиш, майда тиштери болот. Уже 1 жашка өткөндө 2 тиш болот.
Анан 4 тиш болот, 6 тиш болот. Ошого карап жаштарыны мындай билип алабыз да. Ошого караган экен жыйынтык чыгарабыз. Буну койсо болот, муну койсо болбойт. Çöpte doluyor adam. Böyle koyalım. Жайкысын даярдап турбайсыздарбы? Ооба, жайкын дайындап алабыз. Мындай кендеги койлорду кароо кадимки койлорду багуудан анчалык деле айырмаланбайт. Болгону убагында жем суусун берип туруу кажет. Кышкысын малдар бир ирет сугарылат да 5 мал чөп, 2 мал арпа менен жүгөрү аралашкан жем жешет. Койду, малды эгерде арык кармай турган болсоң, мунун жообу бар. Буга өзүнүн мезгили келгенде жооп берилет. Ошон үчүн мен балдарыма малды эч качан курдобой, ача калтырбай, убагында отун, убагында жемин берип багыш керек. Ошондо гана мен балдарым ошого көнгөн. Бардыгы ошондой ишти аткарат. Союз малындагы тартип менен тарбияланган каарманыбыз ошол учурда иш алып барган асыл тукум чарбаларды жандандырсам деп пландап келет. Алдыңкы жылдары Кыргызстоо меринос породасындагы койлорду багып өлкөгө жайылтсам деген тилеги бар. Кыргызстанда кой бакканга ыңгайлуу шарттар аябай көп да. Ушулардын асыл тукумун иштеш керек болуп атат. Жанагыдай эт багыты эме боюнча иштеш керек болуп атат. Мен ошонун ишин иштеп жүрөм. Бул пландардын ишке ашуусуна ортоктош болгон чыгармачыл жамаат сапарыбызды андан ары уладык. Калың кар жаманган айылда асыл тукум уй жана бука чарбаларын кездештирбей коюуга таптакыр мүмкүн эмес эле. Кыштакта мындай чакан фермалар 10дон ашат. Алардын бири Талантбек Ажимуратовдун чарбасы. Малчы Абердин Ангус, Алато, Швец букаларын, Голштен Фриз жана Алато породасындагы уйларды багып келет. Жалгыз үйдөн баштаганда. Кой кылып көрдүм, болбоду. Шартыбыз туура келбейт экен койго, жылкыга бизде. Ошону үйрөнүп, малдын атынан ошону акырын неме кылып отуруп, акырындан кошуп көбөйтүп ушул алып келдим мен. Алардын бири мынау Швец букасы менен аргындаштырылган бука. Учурда 2 жашта. Салмагы 750-800 килограммга чамалап турган чагы. Фермердин айтымында бул көрсөткүч 2 жаштагы бука үчүн өтө эле чоң. Кезинде аны малчы 1 жыл мурда базардан 62 000 сомго сатып алган. Азыр сата турган болсо 120 000 сомдон жогору баалайт. Бул малдын башка букалардан айырмасы салмагы 1 тоннага чейин жетип, сөөк саактуу, олбурлуу келет. Мүнөзү жош. Bunun salmağı 700'dün üstünde türüyüz. 800'e yakında. Bunu bazardan alıp gelgenmen, bazarda alıp gelip satkan kişi o Leninski firmanın malı dep aytkan. Firmanıkı. Ошол фермадан чыккан. Бул аябай чоң, өзү курактагы, өзүнүн жашы менен эме букаларга караганда өтө эле чоң экен. Учурда канча жашта бул? 2 жашта. 2 жашта, Салмагы канча дедиңиз? Салмагы 750-800ге жакып барат. Эгер сатыла турган болсо, баасы канча болот эми? Бул 120 миңден жогору болуп калат го. Эми тамакты кандай жейт экен, мунун өзгөчөлүгү эмнеде экен ошо? Өзгөчөлүгүн байкаган жок, өзгөчөлүгү могу породасында өтө сөөк саактуу, объему чоң экен. Анан мындай спокойный бука экен, мүнөзү жакшы. Сүзүп андай мындай жок. Тынч, кутурбайт башкаларга окшоп. Тынч эле жүрө берет. Тынч. Андан кийинки Абердин Ангус букалары. Тамактануусу кадимки Алато породасындагы букаларындай эле, а бирок бат эт алат. Учурда бул бука 1,5 жашта. Тирүү салмагы 600 килограммдан ашат. Бул букалардын сырткы келбети да келишимдүү келип, көпчүлүгүнүн мүйүздөрү болбойт. Могу буканы базардан алдым былтыр.
ангус деп Казакстандан алып келгенбиз деп сатышты. Абердин ангус породасында деп. Ушунун өзгөчөлүгүн көрөйүн деп былтыр сатып алдым. Бул азыр 1,5 жашка жете элек. Эмди буюрса бийил көрөм кандай болот. Бул букалар 2 жаштагылар булар. Канча сомго сатып алдыңыз сен ошондо? Муну моундан чоңураак кезинде 27 миңге алдым. Келбети өтө көркөм. Өзгөчөлүгү ушул айтылгандай эле эт багытындагы экен. Эт алышы бат эт алат экен, жакшы неме болот экен. Ошого жараша жем чөп жейт экен көбүрөөк. Жем чөптү биздикилерде эле бирдей эле жейт экен. Жеши бир эле. Булар да ошону жейт, бул да ошону жейт. Бир эле. Жана мүйүздөрү жок окшойт, э? Мүйүздөрү жок. Бул породалар основной ошол неме боюнча, каталог боюнча мүйүсүз болот. Дагы бир өзгөчөлүккө ээ Голштин Фриз асыл тукум уйларында бул чарбадан көрүүгө болот. Мындай уйлар табиятынан сөөктүү келип, бирок семирбейт, сүттү көп берет. Өзгөчөлүктөрү мүйүз башы мындай немеси боюнча немеси жок. Мына Голштин породасындагылар эт албайт экен, мондай сөөктүү келгени сүт багытында үчүн сөөктүү болот экен. Сөөктүү болуп көрүнүп, мындай арык болуп көрүнүп турат экен. Ама өзүбүздүн Алатоо породалар эттүүрөөк болот. Чоңдугу мындай чоң болбойт экен, кичинераак. Бул ургачы галштинская порода. Менин ненеси 22 литр сүт берип атат күнүнө азыр. Мен билишимче, мына галштин породасын бул алып келишип атат го, урукту алып келип, азыр бүт эле уруктандыруу неме боюнча ветеринарлар иштеп атышат. Галштин, швиц, бүт породалардын эле бардык породанын эле демеси уругу бар. Мен сурап ушул Алатоодо ассимилят эткен немелерди таппадым, бирок ушунун уруктары дефицит болуп атат, кайра өзүбүздүн урук. Башкаларга проблема жок, бүт баарыныкы бар урук. Мындан сырткары Алатоо породасындагы уйлар жана букалар багылат. Бул уйлар кадимки кыргыз уйларынан айырмаланып сүттүү болушат. Эң башкысы өлкө климатына ылайыкташкан. Бирок букалардын мүнөздөрү оор, чапчаң болушат дешет. Неме болгондо, бука болгондон кийин мунун основной эле немеси этине карап. Семиздиги эле, эти канча эт берет, ошого карап эле баа кылышат экен. Максималдуу канчага жетет экендерин, Максималдуу 100 миң, 120 миңге чейин болду. 2 жаш, 3 жаштагылары. Булар Алатоо, ошондо? Ушул 4 бука Алатооскүлөр. Ушул уйлардын балдары. Канча жашта булар? Булар 2 жаштагылар. Салмактары канча? Буларды азыр приблизительно 500 килограммдын үстүндөгү живой вес менен алганда, тирүү вети менен 500-дун үстүндөгүлөр. Сүттөр породасына карап, ар бир породанын өзүнүн немеси бар экен, өзгөчөлүгү ушул. Кээ бир уйлар бар, например, эт багытындагы уйлардын сүтү коюу болот экен. Майлуу болот экен, мындайча айтканда. Порода таза, канчалык породасы таза болсо, сүтүнүн качествосу ошончолук жогору боло берет экен. Алатоодуку кандай? Алатоодуку орто, эң жакшы. Бизге эң жакшы. Сүтүнүн объему дагы жакшы, майлуулугу бардыгы биздин шартка өтө жакшы. Мен ушулу 16-18 литрге чейин берет. Букаларга күнүнө музоолорго бүт баарына 2 убак жем берилет. 1 жашы башка, 2 жашы башка, ошого карап берилет. Булардын курамы жүгөрү, арпа, упак. Фермер малдарга тынымсыз суу, чөп, экимал, арпа, улпак, жүгөрү аралашкан жем даярдап берет. Негизи бул жандыктарды канчалык көп азыктандырып, мөөнөтүн узагыраак кармап бага турган болсо, ошончолук куну да жогору болуп, кирешелүү болот. Бузоолордун ар бирине ушул немеден
Атайын неме экен, 2 литрден экен. Эртең менен, обедте, кечинде 4 айга 5 айга чейин сүт беребиз. Могу үйрөнгөн, могунда келебиз. Келсең, келет өздөрү мына. Берсең, оны өздөрү ичип алат. Күнүнө 3 жолу 4 ай 5 айга чейин ушинтип сүт беребиз. Чөп жеп өзүн уузу тарагыча өзүн эмизебиз. Уузу тарагандан кийин ушинтип сүт беребиз. Муну ар бирин күнүгө чыгарып, ар бирин өзүнө алып барып, алып келип чоңоюп кеткенден кийин өтө кыйын болуп калат. Кыйынчылыгы деле көп. Ооруйт, өлүм житими болот, багасын, чуркайсың, жан чачында карайсың, кышкы суукта карайсың, карабай койгонго болбойт да. Бул тирүү жан да. Суук, бүгүн ысык болуп атат, карабай эле коеюнчу дегенге болбойт. Ысыкпы, суукпу, убагында жем-чөбүн, суун берип карабасаң, бул тирүү жан да, бул убал буларга дагы. Өз убагында карашың керек. Кыйынчылыгы ошондой. Ооруп калса, эмнеси ооруп атканын тили менен айтып бере албайт. Мал доктор чакырасың, чуркайсың. Дал ушундай кыйынчылыктар менен багылып жаткан жандыктардын эттери организмге табылгыс азык болуп берет. Уйдун эти сөөктү, булчуңдарды жана кан тамырларды чыңдап, көрүүнү жакшыртат. Курамында темир көп болгондуктан гемоглобинди көтөрөт дешет адистер. Башкысы диеталык азык. Этинин 60% сиңет. Ал эми кой этинин шорпосу гастриттен жабыркагандарга пайдалуу келип, тиштин кариесинин алдын алат. Андагы Е витамини адам баласынын терисине өтө эле пайдалуу. Ушундай баа жеткис азыктарга бай жандыктарды багып, аны калк арасына жайылтуунун үстүндө иш алып барып жатышкан инсандар азыркынын азаматтары. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер асыл тукум букаларды жана уйларды багып өстүрүп жаткан азыркынын азаматтарын дагы бири менен тааныштыңыздар. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.